Ошентип жакшы ниет тилектер менен кармалган Рамазан айы да соңуна келип жетти. Эртең белгиленүүчү Ороз айт мусулманчылыктагы чоң майрамдардын бири. Ороздодо бардык күнөөлөр кечирилет деген менен айрым убактагы таарынычтар жазылбаса, бири-биринен кечирим болбосо кечирилбейт. Ороз айт майрамында катачылыктарды моюнга алып кечиримдер да суралат. Алар элдешпегинче дагы кичине күнөөлөр кечирилбей турат экен да. Ошон үчүн мына Орозодо мусулмандар орозо кармагандан кийин баардык күнөөлөр кечириштүү үчүн дагы мына Кудайга жакшы маанай тартуулап, эртең ушу мусулмандар мына капалашкан, таарынышкан, бири-бири менен элдешип, бири-бирин кечирише турган, мына тууган урок ата-энелерди, колунда жокторго бир зыярат кылып, бири-бирине мындай жакшы белектерди берип, ушундай бир жакшы маанай тартуулай турган күн. Анын үстүнө дагы Рамазан айында мына Ороз айтында баягы питир садака деп коебуз да. Себеби ошо муктаждарга атайын алар дагы Орозодо баягы колуна бар адамдын бирге кубансын деп, кубанычты бөлүшелик деп атайын Орозонун бүтүнүнө дагы питир садакага дагы буйрулган. Негизи бул майрам тирүүлөрдүн майрамы деген менен көпчүлүк жерлерде бул күнү айттыктар өтүп, көз өткөндөргө Куран чүрүлүп, кайгы капага батышат. Бул шариятка туура келчү көрүнүш эмес. Бизде жанагы өлгөн жерлерди айттык кылып, ушундай орозо күндөрү ошондой уюштуруп алышкан. Негизи ал күндөр туура эмес. Шариятта айт күнү өлгөн жерге барып бата кылып, же болбосо кайгырып отура турган күн эмес да бу. Айт күнү өзү көңүл ачып, тууган уруктар менен барды келди кылып, башка жактарга барып айланып, бала чаканы айлантып, ойнотуп, көңүлүн ача турган күн. Бу пата өлгөн жерлерге барып мал союп же Куран окуп, аза күтүп отура турган күн эмес бу айт күнүчү. Жыл сайын айт намаздары борбордук аянттарда окулса, бул жолу жарандардын коопсуздугу жана тынчтыгы үчүн жума мечиттерде окулмак болду. Республиканын баягы боюнча баягы Бишкекте аянтта окулчу эле, эми азыр көрүп атасыңар, Россияда жакында эле бир кандай теракттар болуп кетти, башка болуп кетти. Ошон үчүн бир көпчүлүк баягы адамдардын кооптуулугун эске алып, азыр Рамазан айыты негизи мечиттерде окула турган болду да. Туура биз кече жарыя берилген эле, баягы мына эркиндик аянтында окулат деген, бирок ал жарыяны кийин токтотулду. Себеби кээ бир ошо мамлекет тараптан кичине көпчү адам чогулган жер кичине элдин жактарын эске алып, ошон үчүн эртең аянтта окулбайт. Кыргызстан боюнча жалаң мечиттерде гана окулат. Бир жылда бир жолу 30 күн аралыгында оозду гана эмес, көздү, тилди жаман нерселерден тыюуга чакырган, ач кадырын токторго билдирген, сабырдуу, башкысы жаратканга жакын болууга шарт түзгөн бул ай ырыска молдугу, тынчтыгы менен, берекелүүлүгү менен да айырмаланат. Гүлжина Мөндөбө, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.